Салам достор. Бүгүнкү чыгарылышта печенье жасоочу комбайн коробкасын ачып, ичинде эмне бар экенин көрөлү. Биринчи ичиндеги бардык аспаптарын алып чыгып алабыз дагы. Муну азыр куралы. Мындай шприц тарелкасы. Жана ошондой печенье жасагычтар менен келет экен. İçinde 3 кичинекей стаканчиктеги пластилин келди. Кана эмесе баштадык. Мындай кылып шоколадный өңүндөгү пластилинибизди печенье жасоочу комбайныбыздын жардамы менен абдан сонун формада чыгарып алдык. Азыр дагы экинчи бөлүгүн бул печеньенин формасын берүүчү кичинекей аспабы менен үстүнкү бөлүгүн дагы чыгарып алдык. Эми болсо бизге крем керек. Кремин мындай кылып шприц менен басып, кремин абдан сонун коз кылып чыгарып алдык. Кылып доп ашыкчасын алып салып, абдан сонун биздин креми бар, ортосунда креми бар. Печеньебиз алынды. Азыр болсо үстүнө коз болчу таттуулар кетет. Мындай кылып төртөөнү үстүнө коюп алабыз. Кайрадан үстүнө крем, пластилиндин кремин дагы алабыз. Мындай кылып кремин болсо мындай кылып түздөп жакшынакай кылып кое алабыз дагы. Биздин коз кремовый печеньебиз даяр. Эми болсо тиги сүрөттөгү жашыл печеньени алалы. Бизге бул формочка керек. Муну орноштуруп алабыз дагы. Жашыл түстөгү пластилинден баштайбыз. Мындай кылып басып, формасын алып чыгарып алдык. Мындай сонун коз печенье алынды. Эми болсо үстүнө коюлчу бөлүгү дагы мындай кылып басып, комбайныбыздын жардамы менен мындай кылып коз печенье жасап аткан учурубуз. Кремин дагы эле биринчинкиндей кылып ортосуна коюп алабыз дагы. Үстүнө азыр бизге кичинекей шоколаддын формалары керек. Мындай кылып үстүнө кооздолуп коюлчу кичинекей шоколадный конфеттердин формасын алабыз азыр. Абдан сонун коз болуп калды. Дагы эле сүрөттөгүдөй болду. Муну эми бияка коюп коебуз. Эми болсо бул сүрөттөгү печеньени формасын алабыз азыр. Мындай кылып печеньебиздин кесип алабыз дагы. Үстүп дагы бир аз формочка менен басып, крем коюп алабыз. Сонун болду. Анда эмесе биздин 3 түрлүү печеньебиз даяр.